Ак Ордодо 18 гектар жерге мектеп, балабакча, оорукана курулууда. Манас эл аралык аэропортунда кошумча имарат. Вайын-Антоновкада мектеп. Сокулук районунун Борбордук стадионунда реконструкция. Алдыда курулушу кызуу жүрүп жаткан объектилер тууралуу кененирээк баяндайбыз. Манас эл аралык аэропортунда жалпы аянты 7271 чарчы метрде түзгөн көп кабаттуу кошумча имараттын курулушу башталды. 7 блоктон турган объектте курулуш министрлигинин алдындагы Кыргыз курулуш мамлекеттик ишканасы куруп жатат. Мындан тышкары аэропорттун аймагында Манас май куючу комплексинин курулуш иштери да кызуу жүрүп жатат. Курулуш, архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министри Нурдан Орунтаев Чүй облусунун жана Бишкек шаарынын аймагында курулуп жаткан объектилерди кыдырып, иштин жүрүш менен жеринен таанышып чыкты. Анын ичинен Манас аэропортундагы курулуш иштеринин маанилүүлүгүнө токтолду. Прорабатываем вопрос о пристройке еще 20. Манас аэропортунун негизги имаратынын аянты болжолду 30 000 чарчы метр. Биз азырдагы 20 000 чарчы метр аянты түзгөн курулушту баштоо маселесин карап жатабыз. Жумушту 3 этапка бөлдүк. Биринчи этапта азыр пайдубалга бетон куюу иштери жүрүп жатат. Анын артынан толук түрдөгү эл аралык талаптарга жооп берген аэрокомплекс курулат. Бул аэропортко көбүрөөк жүргүнчүлөрдү тейлегенге мүмкүнчүлүк берет. Ак Ордо конушундагы 18 гектар жерге комплекстүү социалдык объектилер курулууда. Алар 4 блоктон турган 750 орундуу мектеп. Мектептин жалпы аянты 6416 чарчы метр. Заманбап спорт зал, 300дөн ашык орундуу маданий зал каралган. Мындан тышкары ушул эле конушта 280 орундуу балабакча салынууда. Тендердик баасы 233 миллион сомду түзүп, бардык шарттар каралган. Ушул эле Ак Ордо конушунда 100 койкалуу оорукана курулууда. Тендердик баасы 213,8 миллион сом. Мунун баары республикалык бюджеттин эсебинен каржыланууда. Бул эмне үчүн бардык объектилер бир жерде курулуп атат деген бирден бир себеби бул Ак Ордо жаңы конушу 25 000 түтүн, 25 000 үй, мындайча айтканда социалдык объектиси жок жашап келген. Жана ошондой эле биздин урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоев Жапаровдун тапшырмасына ылайык ушул сакталган жерге бардык комплекстерди бир түшүрүп берүү боюнча биздин ишмер чемделген. Анан өзүңүздөр көрүп тургандай эле мынакей биз мектептин үстүндө турабыз, 3-чү кабатында. Тегерек четин карасаңыздар, бир дагы социалдык объект жок болуп келген буга чейин. Быйылдан баштап мынакей ишке берсек, ушул жердеги бардык үй бүлөлөр мындайча айтканда өзүлөрүнүн балдарын жана ошондой эле өзүлөрүнүн ден соолугун чыңдоого бир жерден комплекстүү иш алып барууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Сокулук районунун Борбордук стадионунда оңдоп түзөө иштери жүрүп жатат. Стадион 2215 көрүүчүгө ылайыкталган жана VIP кабинада 37 орундук бар. Жалпы аянты 15300 чарчы метрде түзөт. Курулуш иштери республикалык бюджеттин эсебинен жүргүзүлүп жатат. Биз министрликке жаңы 2 программаны сатып алдык. Бул ETAPS жана Plaxis деген программа, бул американский программалар. Ошол курула турган имараттын баягы скелетин ошо жер титирөөгө кандай туруштук бере алат, кандай усиление бериш керек, ошонун баарын эсептеп чыгуучу программа. Биз ошону да колдонуп баштадык. Андан тышкары мурун эми биз колдонуп келген Lira Sapr деген программа бар. Биз аны да колдонуп атабыз. Биз Кыргызстан азыркы учурда ушул коңшу өлкөлөрдүн ичинде мындайча айтканда алдыңкы орунга чыккан ушул программа обеспечениялар боюнча алдыңкы орунга чыккан өлкөлөрдүн бири болдук десек эч жаңылышпайбыз. Андан тышкары BIM технология дейбиз. BIM технология боюнча да биз жумуштарды алып барып атабыз. Ал боюнча да жаңы программалары иштелип чыккан жаңы программаларды сатып алып атабыз. Бул эми өзүнчө баягы проектировщиктердин программалары. Биз ошо менен дагы бүгүнкү күндө жумуштарыбызды жүргүзүп атабыз. Бул Сокулук районунун Вайын-Антоновка айылындагы 700 орунга ылайыкталган мектептин курулушу. Тендердик баасы 237,8 миллион сомду түзөт. Мектеп 2 кабаттуу болуп 7 блоктон турат. Заманбап спорт зал каралган. Бул дагы республикалык бюджеттин эсебинен салынууда.